Меники сиздикиндей эле да. Курч темасындагы кандай айтсам да бир жакшы ыры айтыптырсыз. Негизи мен ойлойм, негизи сын деген сынды туура кабыл алышыбыз керек. Бир гана ырчылар эмес, тамада дагы эмес, бийлик дагы бул сынды туура кабыл алыш керек. Сын болбоюнча адамда жылыш болбойт, өсүү болбойт. Туурабы? Мен өткөндө Америкага кирип баратканда бир магазинге кирдим да. Магазинге кирсем, мындай туалеттин бумагалар сатып атыптыр да. Туалеттин бумагалардан мынтип карасам, Трамптын сүрөтү жазылып таратылып турат да. Жана бумагаларда мындай жулганда мындай 4 буштук болот го, ар бирөөндө Трамптын сүрөтү турат. Туалеттин бумагаларды элестетиңиз. Анан соседний, бул бир эле магазин, соседнийлерде эле бүт эле жерде сатылып атат да ошондой бумагаларчы. Манхэттенда, Нью-Йоркто. Элестетиңиз. Аны деген кааласа деген Трамп жөн эле жаптырып коймок эле да. Туурабы? Бирок ал деңгээлге чыккан жок да Трамп. Кача Трамптын кечирип коюңуз, кебетесине туалетке барып артышып атат да, мисалы. Бул деген кадимкидей эле бул издевательство да мындай караганда. Бирок ал деңгээлге түшкөн жок Трамп. Биздикилер эмне мындай эркелетип койсо эле, атын термеп койсо эле мындай кечирим сурап туруп эле андай деңгээлге түшпөш керек негизи. Мондай тим более оор абалда мамлекет, бийлик булар деген чоң курч маселелерди чечиш керек. Эл сүйлөй берет, эл ар кандай сын пикир айтат. Бирок туураны туурадай кабыл алыш керек да. Анан эгерде сиз дагы эч кандай личностька кирип жанагындай уят сөздөрдү айтып же болбосо мындай аша чапкан жоксуз деп ойлойм. Сиздин сын пикириңизди мен туура көрөмүн. Бардыгы аябай маданияттуу деп айтсак болот. Эгерде ушул сиздин айткан сөзүңүзгө кечирим сурап тура турган бир күчтөр болсо, анда биз сизге толугу менен туруп беребиз, сизди колдойбуз. Рахмат Мирбек байке. Мен саясатчы эмесмин. Мен эч кандай мындай бийликке барып же болбосо депутат болом деген бир эч кандай кыялым да жок. Меники да ошондой. Менин кыялым, мен ырчы болом деп кыялданганмын. Адамдын кыялы жетмейинче колу да жетпейт, иши да жетпейт. Адам кыялданыш керек. Мен кыялданбайм ал жака барганга. Эч кандай кызыкчылыгым жок. Биз дагы, сиз дагы эл катары, эл айтып аткан, эл ичинде топтолуп турган сөздү биз дагы жеткиргибиз келет. Туурабы? Ооба. Ошол. Бизден дагы эл талап кылып атпайбы? Мисалы үчүн, эмнеге айтпайсыңар, эмнеге чыкпайсыңар, сиздерди угат деп. Биз ошол көпүрөнүн жөн эле бир микрофондун ролун ойноп атабыз да тагыраагы. Бул элдин Жок, ооба, бирок эми биз политиканы толук түшүнбөгөндөн кийинчи, мисалы, мен балким сиз түшүнгөндүктөн кийин ошондой иштерге барып атасыз. Мен мисалы түшүнбөйм политиканы, ачык айтам. Анан ал жакты ичинде болуп жаткан кухняны билбегенден жөн эле сен жедиң, сен минттиң, алар көп, анан кимиси жеген, кимиси жебеген, может арасында жебегендери бар. Может жегендери бар. Жегендери бар, точно билем. Бирок жебегендери бар да, ошолорго да төс тийип калат да. Мисалы, анан кухняны жакшы билбегенден жөн эле мындай Кудайдын астына да күнөөгө баткым келбейт да. Ачык айтканда. Менин бир позициям бар. Мага тийишпегиле, мен силерге тийишпеймин. Болду. Туура. Ошол. Рахмат Мирбек байке. Бар болуңуз, оорубаңыз. Жакшылык болсун. Сиз дагы оорубаңыз, бар болуңуз. Кыргыз элибизге кадимкидей эле суктанышты биздин Казакстанда дагы кесиптештерим бар, чалышып турамын, ырчылар. Кылган ишиңерди көрүп алып, таң калып атабыз. Ырчылар болобу, жөнөкөй болобу, чогулуп ар бир айылда керек болсо элестетиңиз, ар бир айылдан чыккан эр азамат жигиттер бар. Бирөөсү Америкада жүрөт, бирөөсү Россияда жүрөт, бирөөсү Кыргызстандан бир ийгиликке жетишкен. Бирок ар бир айылдарды элестетиңиз, группалардан чогултуп алып, WhatsApp'ка биригишип ынтымакта. Биздин айылга эмне керек? Биздин айылга кандай дарылар керек? Биздин айылга кандай аппараттар керек? Кайсы жерди ошондо обсервация кылабыз деп чогуу биригип алып, маектешип, бири-бирин багып келе атат да элдерчи. Мен ушуга аябай ыраазымын.
мен дагы кирсем, мен жонарк айылымдагы өзүнчө группа WhatsApp атайын клан жаратышып, ошол жакта талкуулашып, анан мен айттым, туугандар, мен туура түшүнгүлө. Мен бир аз жардамды берейин. Бирок жардам бергенди айтпай эле коеюн, бирок биз эми талас же болбосо айыл деп бөлүнбөй, мен баягы кыргыз элге ырдап аткандан кийин мен кыргыз элдин уулумун, кыргыз элиме 7 областка бирдей карайын. Силер туура түшүнүңүздөр. Силер өзүңөрчө айылды ушинтип бири-бириңиздер менен биригип жардам берип атканыңыздарга терең ыраазычылык билдиресем, баардык туугандар да туура түшүнүп, ана мен ойлойм бир гана менин айыл эмес, ушу башка жактарда эле бүт эле жерде ушу биринчи айылдын жанагындай чыган жигиттери топтолуп жардам берип атат. Андан өйдөлөрү региондорго жардам берип атат. Андан дагы ал дагы эмеден чыгып кеткендер рамкадан Кыргызстанга жардам берип атат. А башка өлкөдө, башка дүйнөдө мамлекет дегенден да чыгып кеткен инсандар дүйнө жүзүнө жардам беришип атат да. Ошо кандай болсо дагы ар бир кылган ишибизге ошо Аллах таалам ыраазы болсун. Ошол сизге да рахмат, баардык кыргыз элиме рахмат.